Бүгүн 15 февраль күнгө шаршемби облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева. Саламатсыздарбы? Күндүн маанилүү жаңылыктарынан кыскача. Бүгүн советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылган күнү. Аймактарда элдик жыйындар өтүп жатат. Жаштар коопсуз миграция үчүн миграциянын курмандыктарын алдын алуу аракеттери. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 14 февралда Венгрияга болгон расмий сапарын алкагында энергетика тармагына керектүү жабдууларды чыгаруучу Gans Transformers and Electric Rotating Machines Ltd компаниясынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекет башчыга ишкананын продукциялары жогорку чыңалуудагы электротехникалык жабдууларды тейлөөчү трансформаторлор, электр кыймылдаткычтар жана генераторлор жөнүндө маалымат берилди. Президент компаниянын заманбап дизайнердик жана технологиялык чечимдерди колдонуу менен продукция чыгарган цехтерин көрүп чыкты. Компания электр жабдууларын өндүрүү боюнча 3 ири европалык ишканалардын бири болуп саналат. Ошондой эле ар кандай колдонуу үчүн трансформаторлорду долбоорлоо жана сыноо боюнча адистешкен. Садыр Жапаров компаниянын өкүлдөрүнөн өндүрүлгөн продукциялар тууралуу кененирээк сурап, аны ГЭСтерге орнотуу үчүн Кыргызстанга жеткирүү мүмкүнчүлүктөрүнө кызыкты. Ал венгриялык өндүрүш кызматкерлери менен болгон баарлашууда Кыргызстандын энергетика тармагындагы потенциалы жогору экенин, бирок аны учурда 10% гана пайдаланып жатканын белгиледи. Президент Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү үчүн ири суу ресурстары бар экенин жана азыр өлкө кичи жана орто ГЭСтерди массалык түрдө куруу менен энергетика тармагын активдүү өнүктүрүп жатканын айтты. Мамлекет башчысы белгилегендей, баардык кубаттуулугун толук пайдаланган учурда Кыргызстан электр энергиясын чет мамлекеттерге, анын ичинде Каса 1000 долбоорун алкагында экспортко чыгара алат. Ишканага барып келгенден кийин президент Садыр Жапаров аны коштоп барган тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине конкреттүү тапшырмаларды берди. Венгер Кыргыз өнүктүрүү фондунун долбоорлорунун алкагында аталган компания менен кызматташуу күтүлүүдө. Энергетика министри Талайбек Ибраев Талас облусуна болгон иш сапарын алкагында Киров суу сактагычындагы Баласаруу кичи ГЭСинин куруу иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришкендей, министр Талайбек Ибраев ГЭСтин жогорку чыңалуудагы 110 киловаттык Покровка жана Карарча аба чубалгыларын куруу иштери жүрүп жатканын жана жалпы орнотулуучу 31 тирөөчүнүн ичинен 18 монтаждалып бүткөнүн, Киров суу сактагычынын аймагында 110 киловаттык жабык бөлүштүрүүчү түзмөктөрүн куруу иштерине күбө болду. Ошондой эле ар бир технологиялык жабдуулардын бөлмөлөрү өзүнчө каралганы тууралуу маалымат берилди. Мындан тышкары Баласаруу ГЭСке колдонулууга керектүү тетиктердин биринчи баскычы алынып келинген. Министр алынып келген генераторду куруучу компаниянын өзүлөрүнүн өндүрүшү катары цехте жасалып жаткан тетиктерди, ГЭСтен чыккан электр энергиясын бөлүштүрүү үчүн колдонулуучу мамычаларды текшерди. Энергетика министри Талайбек Ибраев Баласаруу ГЭСи ишке берилсе электр энергиясына болгон тартыштыктын жоюлушуна себеп болорун билдирип, ГЭСти убагында бүткөрүүнү жана сапаттуу салууну көзөмөлдөө үчүн тиешелүү адистерге тапшырма берди. ГЭСтин курулушунун тездик менен бүтүшүн күтүп жатабыз, салынганга жараша сапаттуу болсун. Куруучуларга керектүү шартты түзүп берип, курулуш ишин токтотпостон тездик менен бүткөрүп, ишке берүү керек. ГЭС ишке кирсе электр энергиясына болгон тартыштыкты гана жойбостон элди жумуш орду менен да камсыз кылат деп билдирди Талайбек Ибраев. Аталган ГЭСти 2023 жылдын соңунда ишке берүү пландалууда. Бакаята районунун Акназаров айыл аймагы 5 айылдан турат, 8200 калк жашайт. Айыл өкмөтү дотацияда турат, бюджети 16 миллион сомду түзөт. Бюджеттеги каражаттар менен айылдагы көйгөйлүү маселелерди толук чечүүгө чамасы жетпейт. Мындан улам демөөрчүлөр жана мамлекеттик каржынын колдоосу менен бир катар долбоорлорду ишке ашырууга жетишкен. Өткөн 2022 жылы аймакка 40 миллион сом өлчөмүндө инвестиция тартылган. жеке каражатынан Элетте калктын социалдык кызмат алууларын камсыздоого өзгөчө көңүл бурулган. Номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты 2022 жылда төрткү берүүчү грант менен 3 миллион 880 миң сом.
Ал эми айыл өкмөтүнүн бюджетинен өздүк салым иретинде 1 миллион сом жумшалып пайдаланууга берилди. Жанындагы эски имараты да 1 миллион 971 миң сомго капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Айыл аймакта спорт сарай, маданият үйү толук оңдоодон өткөрүлүп, каржы маселеси бакаята өнүктүрүү фонду аркылуу чечилген. Маданият үйүндө эми маданий иш-чаралар өз деңгээлинде өткөрүлөт. Ал эми анын имаратында мындан сырткары бир катар мамлекеттик мекемелер орун алып, музейди түптөө жумуштары жүрүп жатат. Дотациянын деңгээли 2021 жылы 37,7% болсо, ал эми быйылкы жылкыга 2022 жылкыга 28,3%га кыскарды. Бул жерде 10%га кыскарттык. Кудай буйруза ушундай темпибиз менен кетсек, бир 2 жыл бер жа 3 жылда дотациядан чыгып, өзүбүз каржылаган айыл өкмөт катары кирип калабыз. Ал эми быйылкы жылкыга тартылган инвестицияларыбыз мынакей бул жерде көрүнүп турат. Былтыр 11 миллион инвестиция тарткан болдук. Быйылкы учурда 40 миллиондон ашык инвестиция тарттык. Бул деген жакшы көрсөткүчтүү билинет, 40%га өсүш дегенди билдирет. Айыл өкмөтүнө демөөрчүлөрдүн жардамы менен автогрейдер алынып, эми айылдын көчөлөрү өз аракеттери менен тегизделүүдө. Айылда аш арыкмасы менен үстү жабык футбол залын куруу башталган. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен аяктап бараткан жылда жаңы конуштарга электр карагайлары тургузулуп, жарык киргизилген. Ал эми Көкташ айылына барчу жолго республикалык бюджеттен асфальт төшөлгөн. Ушул эле айылда Эсенбек Дүйшеев атындагы орто мектебине кошумча жаңы имараттын курулушуна түрткү берүүчү грант менен 3 миллион сом, ал эми айыл өкмөтүнүн бюджетинен өздүк салым катары 1 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Ал эми анын жылытуу системасы үчүн Альянс Алтын компаниясы 223 миң сом колдоо көрсөттү. Акназаров айыл аймагында Талас облустук өнүктүрүү фонду аркылуу 8 миллион 600 миң сомго таза суу чыгаруу жумуштары башталат. Натыйжада 5 айылдын эли толугу менен таза суу иче баштайт. Атайын ишкана ачуу боюнча, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча дагы проектлерди үстүнө иштеп атабыз азыр. Буйруза чын эле сиз айткандай, булак, Киреше булагы болбосо, бизде өнүгүү алдыга болбойт. Буйруза ошол ишканаларды ачуу менен жана ошол эле муниципалдык атайын оюбузда болуп атат. Ушул жерге автомойкабыз жана вулканизация чакан ишканаларды жана ошол эле швейный цехтерибизди ачууга аракет кылып атабыз. Айыл өкмөтүнүн аткарган ишин айыл жашоочулары жакшы баалашты. Айылды өнүктүрүү үчүн бир катар суроолор менен сунуштарын айтышты. Ишин жакшы деп мен баалай аламын. Анткени бул айыл өкмөтүнүн мен аксагалдар топту иштеп келатам. Эми айтылган сын пикирди туура кабыл алып, кылганын кылайын иштегенин иштери жумушун көп. Сага кол кабыш кылабыз. Өзүнүн белегин тапшырып, жакшы сөздөрдү айтып, концерттик программа менен өткөрдүк. Мына канча жылдан бери ушундай иш-чара өткөрүлгөн жок эле. Биз аябай ыраазы болдук деп, энелер ыраазы болуп кетишти. Анан быйылкы жылы мына кечөөнү бюджеттен каралды. Аймактагы 70 жаштан өткөн 70, 80, 90 жаштагы карыларыбызды чогултуп, башын кошуп, ошолордун батасын алып, карысы бар, нырысы бар деген чоң иш-чара өткөрөлү деп жатабыз. Ар бир суроо жоопсуз калган жок. Район акими Алгынбай Аймаров элдин маселесин чечүүдө мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин сапаттык курамын, элге жана ишине болгон мамилесин сындап, жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Бакаята районунун Акназаров айыл аймагы дотацияда болсо да бир топ ири долбоорлорду ишке ашырышкан, калктын социалдык жана башка маселелери жөнгө салынууда. Эми иш орундарын камсыз кылуу үчүн ишканаларды жана кайра иштетүү тармагына көңүл буруу зарылчылыгы белгиленди. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Букошев, Зина Ахматова, Бакаята району. 1998 жылы 15 февралда советтик аскерлер Ооганстандан чыгарылган. Андан бери быйыл туура 34 жыл өттү. Талаш шаарындагы Борбордук эс алуу паркында жайгашкан Ооган согушунда курман болгондорго арналган аянтта эскерүү иш-чарасы өткөрүлүп, Куран окулду. Ооганстанда курман болгон жоокерлерди эскерүү иш-чарасына Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова, Ооган согушунун ардагерлери катышты. Курман болгон жоокерлерге арналган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, асманга залп атылды.
Алтынбек Арыкбаев Ооган жергесинде кан күйгөн согушка 1980-жылы чакырылып, 1982 жылга чейин кызмат өтөгөн. Ал учурдагы өмүрүнө коркунуч жараткан учурлар, кышындагы ызгардуу суук бүгүн дагы эсинде. Жаңы барганда кыйынчылыктар, ар кандай бир ойлор, коркунуч, анан кийин баарды жакшы баягы өзүбүздүн патриоттук сезим, жакшы бир эме менен баягы 2 жыл согуш, андай негизи согуш болбосун, негизи тынчтык болсун, кайсыл жерде мамлекетте тынчтык болсо ошол өнүгүп өсөт. Негизи мындан ары эч качан согуш болбосун, дүйнө жүзүндө согуш болбосун негизи. Советтик армиянын Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 34 жылдыгына арналган иш-чара Талас шаарындагы Атай Огунбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде уланды. Барыңыздарды ошол согушта көргөзгөн эрдиңиздер, 10 жыл бою созулган кандуу согушта өтөп келген аскердик парызыңыздардын менен бүгүнкү күнү биздин маңдайыбызда турасыздар. Жаш муундарга өзүңүздөрдүн акыл насаатыңыздарды көргөзүп жүрө бериңиздер. Ошондой эле оор сыноодо өз милдеттерин аткарып, жаш муундарды патриоттук сезимге тарбиялоодо өз салымдарын кошуп келе жаткан бир катар Ооган согушунун ардагерлерине Талас шаардык бириккен аскер комиссариатынын ыраазычылык каттары тапшырылды. Ооган согушунда курман болгондорду эскерүү иш-чарасына Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Ооган согушунун ардагери Кенжебек Бокоев катышты. Ага Талас облусунун ардактуу атоолу наамы ыйгаралды. Ошол Афганистандагы кызматы үчүн эле эмес, бүгүнкү күндөгү да биздин жаштарды аскердик, патриоттук тарбиялоодо булардын да салымы чоң да. Ошондуктан рахмат обул өкүлчүлүк ар бир райондордо ушундай каттоолор болуп атат. Мен өзүм 1985-жылдан 87-жыл күзгө чейин 2 жыл Афганистанда кызмат кылгам. Өзүбүздүн аскери күжүрмөн бөлүктөрүбүздү күчөтө беришибиз керек. Тынчтыкты кааласаң, согушка даяр бол деген девизди эстен чыгарбаш керек. Ооган согушуна Кыргызстандан 7141 жоокер согушка катышып, душмандын колунан 300дөн ашуун жоокер каза болгон. 1500 жоокер жараат алып, 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Ал эми Талас облусунан 330 жоокер барган. Талас облусунда учурда 135 Ооган согушунун ардагерлери бар. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Жакынкы жылдан бери камсыздандыруу деген сөз кеңири тарап шаардан айыл тургундарына чейин жетти. Мамлекет сунуш кылган социалдык программаны колдогондор турак үйлөрүн камсыздандырууда. Өткөн 2022 жылда Талас облусу боюнча 7786 турак үй мамлекеттик камсыздандыруу уюму аркылуу камсыздандыруу полистерин алышкан. Жыл ичинде 21 кырсык катталып, үйлөрү жабыркаган жарандарга 2.122.777 сом төлөнүп берилди. Сөз кабарчыбызда. Талас шаарынын тургуну Бакыт Жаныбеков 2017 жылдан бери үйүн камсыздандырып келет. Сак жүргөн шаар тургуну бүгүн дагы мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун облустагы филиалына келип, турак жайын камсыздандыруудан өткөрдү. Ал камсыздандыруунун пайдасын белгилейт. Табигый кырсыктардан, тилсиз жоодон сактана албайбыз. Үйүң мисалы жабыркаганда жөн эле айтканда 200 миң же 300 миң сом издегич чекти ушу камсыздандыруу уюмунан ошо сум каржылаган камсыздандырган сумаңды оңой аласың да бат аласың. Алгандарды көргөнбүз, алгандарга күбө болгонбуз да. Бирок ошон үчүн камсыздандырууга жыл сайын келип турабыз. Талас обласы боюнча 46168 турак үй бар. Анын ичинен 2020 жылы 4645 үй камсыздандырылса, 2021 жылы 6402 үй камсыздандыруу полистерин алышкан. Мамлекет сунуштаган программаны колдогондор көбөйүп, 2022 жылы Таласта 7786 турак үй камсыздандыруудан өткөн. 12 айда 21 кырсык катталып, зыян тарткан үй ээлерине мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан былтыр 2.122.777 сом төлөнүп, сертификаттар берилген. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 1.734.049 сомго көп. Будан бир нече жыл мурун биздин жана камсыздандыруу уюму түзүлгөнгө чейин МЧСтен кырсык катталганда биздин инсандар ушул эменин жардамды ала турган болсо, биздин уюм түзүлгөндөн баштап
бир гана биздин ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан алыша алат. Себеби жанагы райондо, шаарда атайын түзүлгөн комиссия бар. Ошол комиссия кырсык катталган жерге барганда эң биринчиден эле тамыңыз, турак жайыңыз камсыздандырылганбы деген суроону коюшат. Эгерде биздин жарандар камсыздабаса, эч кайсыл жактан жардам ала албайт. Турак жайларды камсыздандыруу жылына жүргүзүлөт. Быйыл салык кодексинин күчүнө киргендигине байланыштуу сатуудан алынуучу салык 3% түздү. Тагыраагы эми айыл жерлериндеги турак жайларды камсыздандыруу 1 жылга 618 сом, шаар ичине 1236 сом болду. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 50%дык жеңилдик берилет. Учурдан пайдаланып Талас облусунун тургундарына кайрылып кетмекчимин. Кырсык кашка убактын ортосунда кайсыл жерден эгерде катталып калса, кайсыл жерден жардам алам деп ойлонбостон, эгер үйлөрүңөрдү камсыздап койсоңуздар, бир гана ушул биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан сиздер жардам ала аласыздар. Шаар жергесине биз кепилдикти 1 миллион сомго чейин алабыз, ал эми айыл жергесине 500 миңге чейин алабыз кепилдикти. Ар бир айыл өкмөттө биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун агенттери бар. Талас шаарына келип убары болбой, ошол райондордо, айыл өкмөттөрдө турак жайларыңыздарды камсыздап койсоңуздар болот. Милдеттүү камсыздандыруу бул табигый кырсыктан улам жабыркаган турак жайды кайра калыбына келтирүү үчүн каражат жагынан жардам берүү. Белгилей кетсек, өткөн жылда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Таластагы филиалы аркылуу облус боюнча 7786 турак жай жана 146 социалдык объект камсыздандырылган. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокушев, Талас шаары. Окуу жылы аяктаган соң билим берүү мекемелеринен 9-11 класста аяктаган жаштар билим алуу, эмгектенүү максатында чет өлкөлөргө чыгуусу толук ыктымал. Андыктан алардын коопсуздугун камсыздоо максатында жерлерде түшүндүрүү иштери менен бирге окутуулар өткөрүлүп келет. Кечээ Бакай Ата районундагы 22 мектептин окуучуларына жаштар коопсуз миграция үчүн деген аталышта түшүндүрүү иш-чарасы өткөрүлдү. Сөз кабарчыбызда. Иш-чара Бакай Ата районунун Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектебинде түзүлгөн Тынчтык нуру клубунун демилгеси менен уюштурулду. Ага район аймагындагы 22 мектептен 9-11 класстын окуучулары чакырылган. Башкы максаты жаштардын адам сатуу жана коопсуз миграция тууралуу маалымдуулугун жогорулатып, кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу болуп саналат. Негизинен биздин окуучуларга, жогорку класстарга жакшы жашаган болот. Тышкы миграцияга чыкканда кандай укук милдеттери, иш берүүчү, иш алуучу менен кандай келишимдер түзүлүш керек экенин суроолорго жооп алышып атат. Мындан ары дагы 22 мектепте окуучулар арасында мектептерде ушу клубдарды ачууга колдоо көрсөтүп, демөөрчү болуп жардам беребиз деген ишеничти айткым келет. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучуларга миграция тууралуу толук маалымат берилип, алар үчүн форум театр коюлду. Ошондой эле окуучулар тарабынан суроолор берилип, кызуу талкуу жүрдү. Өтүлгөн иш-чарадан мен келечекке болгон кадамдарыма дагы жакшы эске тутууларды кабыл алдым десем болот. Себеби деген мен мисалы иш жактан болобу же туристтик катары же окуу жактан барсам алданып калбайсым үчүн көптөгөн маалыматтарды алдым десем жаңылышпайм. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова катышып, келечек жаштардын колунда экендигин белгилеп, келечекте сапаттуу билим алууга чакырды. Ой мүддөңөрдү кенен коюуга, анткени амбициялык ойлор гана жакшы чоң ийгиликтерге жетиштирет. Ушул жерде залда отурган жаштар, силер дагы качандыр бир убакта баягы азыркы быйыл Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдын белгилеп отурбайсызбы? Ошондогу ушу Таластан чыккан мыкты атуу, ардактуу атуу, дүйнө жүзүнө аты таанылган атуу дегенде силер жөнүндө да ушундай кептер көп болуп, артыңарда баян болуп, кийинки келечек муңга дагы жакшы эстеликтерди калтыргандар болсун. Адам сатуу бул азыркы күндө глобалдуу масштабтагы кылмыш. Ал белгилүү өлкөлөрдө арзан жумушчу күчүнө болгон керектөөдөн башталып, аягы сексуалдык эксплуатация, мажбурлап иштетүү жана түрдүү курмандыктарга айлануу менен бүтөт. Адам сатууга же жумушчу күчүн мыйзамсыз пайдаланууга кабылган жарандар көбүнчө миграцияга чыккан жаштар арасында кездешет. Анда
андыктан анын алдын алуу учур талабы. Бакай Ата району боюнча 4 тынчтык куруучулар клубу дал ушул максатта иш алып барышууда. Шаршембай атындагы орто мектепте дагы ушул клуб түзүүгө мектеп администрациясы кызыктар болуп бизди чакырып атат. Биз дагы ошол жакын арада эле атайын бир тур уюштуруп, Бакай Ата районундагы бир топ мектептерди кыдырып чыкканбыз. Ушул клуб түзсөңөр ушундай мүмкүнчүлүктөр бар деп өзүбүздүн сунуштарды айтып өткөнбүз. Азыр жалпы жонунан ошо мектептерде кызыгуулар бар, ошо бизди чакырып жол сурап жатышат да. Белгилей кетсек, Тынчтык куруучулар клубу долбоору Тынчтык жана өнүгүү институту жана USAID-тин каржылоосу менен облус аймагында 20дан ашык мектептерде ишке ашууда. Ал эми адам сатуунун курмандыктарын сактоо жана коопсуз миграция туурасында ар бир жаран маалымат алууну кааласа, Мигрант KG сайтына кирип, толук маалымат алса болот. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Бакай Ата району. Кече Манас районунун Покровка айылында район аралык көк бөрү оюнунун жыйынтыктоочу кезеги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен өткөрүлдү. Улуттук оюнга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Дастан Жумабеков, райондун акимдери, Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Ырсакын Кулушев катышты. Күчтүү күнүңүздөр биринчиликке жетиңиздер. Мен Атай өкүлдүн атынан жана өкүлдүн аппараттын атынан сиздерге кааларым мына ушул Талас элинин ортосунда ынтымакты, ырыс кечикти, ылоолуп жылоолосун деп Атайы өкүл баш болуп, мына акимдер төш болуп, айыл өкмөттөр бардык ишин аткарып аткан ушулар. Район аралык көк бөрү оюнуна демейдеги оюндарга караганда финалдык беттешти көрүүгө күйөрмандар көп келишкен. Жалпы 8 команда ортосундагы биринчилик үчүн таймаш кызыктууланды. Оюн абдан кызыктуу болуп атат. Айрыкча жаштардын оюну кызыктуу болуп атат. Андан кийин мындай күтүлбөгөн райондордун ушул финалга чыгышы биз үчүн өтө таң калыштуу болуп атат. Эми бирок мунун бардыгы эмне эмгек. Ошо ар бир райондун федерациясынын кылган эмгектери, ошол улакчылардын аттарын дайындап алып келип, оюн көрсөтүп, жакшы жыйынтыктардын үзүрүн көрүп атат да. Талас облусунун ынтымак командасынын оюнчуларын тандоого Республикалык көк бөрү федерациясынын президенти Таласбек Бегалиев улуттук жана эл аралык даражадагы калыстарда келишкен. Кудай буйрса алдыга койгон жакшы пландар бар. Ноорус турнирин, эл аралык турнир кылайлы деп атабыз. Күзүндө президенттин кубогун, клубтар аралык дүйнө чемпионатын өткөзөбүз деп атабыз. Кудай буйрса ошол турнирлерге катыша турган балдар тандалып атат. Кудай буйрса кырсыгы жок, жакшы өтсүн турнирибиз. 12 мамлекет деп болжоп даярданып атабыз. 6 командада 6 баласы кыргыз балдар болсо 6 баласы ошо башка мамлекеттин балдары болот. Биз өткөзүп аткан максатыбыз биз ошо көк бөрүнү жайылтайлы, таанытайлы, тааныштырайлы деген максатта да. Быйылкы район аралык оюндарда Манас, Кара Бура жана Бакай Ата райондорунун көк бөрүчүлөрү өткөн жылга караганда жакшы оюн көрсөтүштү. Анткени көк бөрүчүлөрдү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, демөөрчүлөр колдоого алып, жакындан жардам берип турушат. Ошентип финалдык оюнга да кезек келип жетип, жаштар командасынан Манас району менен Талас районунун командасы беттешип, тең чыгуунун жыйынтыгында Талас районунун жаштары булит оюнунда ийгиликке жетишти. 95-жылы Манас Атанын 1000 жылдыгында ошондо аябай чоң дүйнөлүк бүт коомчулуктар келип ошол жерден көрдү. Кийин 99-жылы ошол Раматылык биздин Жогорку Кеңештин депутаты Болот Шерниязов дагы ошол дүйнөлүк коомчулукка ошол таанытканга аябагандай чоң салым кошту. Анын артынан эми азыр улантып келе жатат. Бүгүнкү мына биздин өзүңүздөр азыр көрүп атасыздар. Мына ынтымак оюн деп уюштурулган экен ошо Талас областында ошо 4 район бир шаарда. Мына бүгүн Манас районунда финалдык оюндар өтүп атат. Ал эми чоңдор арасындагы финалдык беттешке Талас району менен Бакай Ата районунун командасы кес келип, жыйынтыгында Талас районунун командасы 1-0 эсебинде утушка ээ болуп, өтмө кубокту утуп алышты. Оюндун жыйынтыгында март айында республикада өтө турган Ноорус майрамына катышууга ынтымак командасынын жаңы курамы түптөлдү. Общий упай топ. Кубок кутмасы!
Сыймок Барманов, Орозбек Бейшебаев, Манас району. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Саламатта болуңуздар.